Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Барыбызга белгилүү болгондой эле үй бүлөдө жашоодо ар кандай маселелер болот. Бирде ылдый, бирде өйдө болот. Кээ бир убакта үй бүлө маселеси ажырашуу менен бүтөт. Албетте ажырашуу бул шарият териминде талак деп аталат. Мунун өзүнүн өкүмдөрү, шарттары, негиздери бар. Кудайым буйрса бул жөнүндө дагы сабактар болот. Бирок биздин бүгүнкү темада жарыялагандай эле ушу талак берүүдөгү шашылуунун терс жагы кесепети. Азыркы учурда мындай көрүнүштөр өтө эле көп болуп кетти. Сабырсыздык азайып, үй бүлө маселесинде ажырашуулар көп катталып атат. Мунун баары албетте адамдын ошо илимсиздигине, сабыры жоктугуна, үй бүлөдөгү жоопкерчиликти билбегендиктен чыгат. Мейли ал эркек тараптан болсун, же аял тараптан болсун. Баягы үй бүлөгө болгон күйүүнүн аздыгынан, үй бүлөнү сактоого болгон кызыгуунун жоктугунан мына ушундай маселелер келип чыгып кетет. Баарыбыз эле билебиз, бул баягы талак берүү, аял кишини бошотуу бул эркектин колундагы нерсе. Эркек киши үй бүлөгө жоопкер, үй бүлөнү карап багып, камкор кылып, сактап, таалим берип, ушундай жоопкерчиликтерди мойнуна алыш керек. Жана ошондой эле ажырашууга келгенде дагы көп учурда ошо ажырашууну баягы эркек киши аткарат жана ошонун колунан же ошонун оозунан чыгат. Албетте кээ бир учурда баягы аял кыйналган учурда, эркеги башын бошотпогон учурда ошондо сотко башка жол менен кайрылып, анан ажырашууну талап кылат. Болбосо көп учурда баягы эркек киши ажырашууну башкара турган ошол адам. Анан адам баласы баягы ошо эркек адам баласы жоопкерчиликтүү болгондон кийин бул үй бүлөлүк маселеде эч качан шашылып өкүм чыгарбаш керек. Баягы кыргызда деле жакшы сөз бар го, бул шашылуу шайтандан, шайтандан деп коюшат го. Шашылуу бул шайтандан депчи. Ошого байланыштуу Тирмизиде да даиф хадис келет, ушу мааниси ошондой болгон. Анан арабтарда деле жакшы сөз бар, бул баягы шашылуу бул өкүнүүнүн энеси деп коет да. Анткени көп учурда ошо шашылып, натыйжа чыгарып, шашылып бир өкүм чыгаруу өкүнүчкө алып келет. Мындай маселе, мындай өкүнүч, мындай шашылуу үй бүлөдө аябай көп катталып атат. Бизге баягы көп адамга билинбеген менен баягы ажырашуу жайларында сотто же жеке жашоолордо же туугандар арасында мындай нерселер көп болуп атат. Бирок көп адам муну билбей жүрүшөт. Мунун көптөгөн себептери бар. Анын өзүнүн убактысы бар. Биздин баягы айта турган нерсе ушу сабакта аталгандай эле талак берүүдөгү шашылбоо. Анткени шашылуу көп учурда жакшылыкка алып келбейт. Бул деген эң биринчи кезекте эркектерге тиешелүү. Эркектер ушул үй бүлөлүк маселеде ажырашууну бул эң акыркы дарылоо катары колдонуш керек. Ага чейин үй бүлөнү сактаганга баардык күч аракеттерин жумшаш керек. Акыл насааты менен, жакшы мамиле менен, кеңеш суроо менен, бирөөгө ортого салуу менен, жакшы жагын көрсөтүү менен. Анан болбой калганда эң акыркы чечими, эң акыркы дарылоосу баягы ажырашуу менен бүтсө жакшы жемишин берет. Бирок эрте эле жакшы колунан келген аракетти көрбөй туруп ушул адамга эрте басып бара турган болсо, анда анын акыбети өтө кыйын болуп калат. Өкүнүчү дагы көп болуп калат. Ошондуктан бул баягы шашылып бир убакыт эле, бир мөөнөттө эле баягы чыгарыла турган чечим эмес. Андыктан баардык эркектер үй бүлөнү сактоо жолдорун үйрөнүп, өздөрү сабылдуу болуп, үй бүлөнүн баасын, баалуулугун билиш керек. Антпесе баягы жашоолору өкүнүч менен бүтүп калат. Жеке эле өкүнүч менен бүтпөстөн арам ишке барышып, ошо жашоолоруна күнөө иштерди аралаштырып, ошентип жашап калгандар бар да. Мунун баарын ишарат кылып, иншалла айта кетебиз.
Жана ошол шашылыштын кесепетинен дагы ар кандай чыккан шариятка каршы келген иштер дагы көп. Муну дагы ишарат кылып айтып кетебиз. Анан жана башында айткандай эле көп учурда эркектер ушу шашылып өкүм чыгарып койгондор бар. Жана ошондой эле ошо эркектерге ошондой шашылыш өкүм чыгарганга жардамчы болгон кээ бир аялдар да бар да. Муну да жакшы билиш керек. Анткени аял киши баягы эмоциясын алдырып, күйөөсүнөн бир туура эмес мамиле көрүп калса, же баягы ажырашам деген сөздү угуп калса, же болбосо бир ишаратты байкап калса, кана ажырашалы, кана талагыңды бербейсиңби, ажырашпайлыбы, эмнеге сен кармалып атасың, эркексиңби, эркек болсоң анда талагын бер деп ушунчалык баягы түрткү болгон аялдар да жок эмес да. Мунун баары тең наадандык. Ошондой адамдар эртеси эле кайра өздөрү өкүнүп, баштарын мыкчып отуруп калышат. Бул дагы такыр туура эмес иш. Анан ошондой аялдарга дагы теңелип, мына сага көрсөтөйүн, ушул эле керекпи сага деп жанталашып талак бергендер да жок эмес. Мындай дагы көп. Талак бергенде дагы ушу 1-2 талак бербестен үчөөнүн баарын кошуп туруп берип, анан эртеси катуу өкүнүп, баягы колун тиштеп калган адамдар жок эмес. Булар да көп аябай. Ошондуктан адам баласы баягы жашоодогу, үй бүлөлүк жашоодогу чечимин шашпай ойлонуп туруп анан чыгарган болсо, иншалла өкүнүчү жок болот же бар болсо дагы аз болот. Мунун баары тең эмне ушу шашылыштын айынан келип атат. Бул баягы үй бүлө бузулуунун бир чоң себептеринин бири ушул шашылуу. Көп учурда ушундай баягы ойлонууга муктаж болгон маселеде шашылуу, же шек күмөнү бар маселеде шашылуу, же болбосо ыктымалдуулугу бар маселелерде шашылуу ушундай туура эмес натыйжага алып келет да. Албетте шашылуу кээ бир ачык болгон баягы сооптуу жакшы иштерде бул шашылган жакшы. Мисалы шариятыбыз бир кайсы бир жакшы ишке буйруган болсо, ошону аткарып калайын, соопко жетип калайын деп адамдар жанталап шашылган, бул жакшы иш. Балким шарият ушул нерсеге үндөйт. Же болбосо адам баласы бирөөнөн карыз алып калган болсо, ошондон тезирээк кутулайын деп шашылган болсо, же болбосо бирөөнүн акысын жеп, бирөөнү нааразы кылып койгон болсо, кечирим сурайын, акысын кайтарам деп шашылган болсо, мунун баары тең жакшы. Анткени булардын акыбети, натыйжасы ачык айкын көрүнүп турат. А биз айтып аткан маселе мунун акыбети, натыйжасы көрүлбөгөн күмөндүү иштер. Мына ошонун ичине талак маселеси да кирет. Ошо талак маселесин адам баласы ойлонбой туруп эрте бере турган болсо, эрте шашылган болсо, тез эле өкүнөт да. Анткени үй бүлөнү бузуш бул оңой маселе эмес. Айрыкча көп жашап калган, бала чакалуу болуп калган үй бүлө үчүн. Канча да жаман жакшы болсо да үй бүлө күтүп, бири-бирине жылуу мамилелери, жакшы мамилелерди өтүп калган, ортолорунда балдар пайда болуп калган, аларды кыйыныш кыйын. Анан эркек менен аялдын баягы ортосунда мамиле башка, балдардын ата-энесине болгон мамиле башка да. Ошо орто жолдон балдар аябай кыйналат. Мисалы эми эркек аял экөөнүн ортосунда мамиле баягы үй бүлөлүк эле мамиле да, баш кошуу мамилеси да. Кандык мамилеси, жатындык мамилеси аларда жок. А балдарда бул мамиле бар. Ошондуктан алар эч качан ата-энесинин ажырашуусун каалабайт. Экөөнү тең жылуу мамиле менен, мээримдүүлүк менен алар мамилелешет. Алар ортодо аябай кыйналат. Жаш балдар болсо, психикалык жактан дагы, башка жактан дагы аябай кыйналып, орто жолдо азап тартышат. А муну көптөгөн ата-эне сезбей, жанагы андай кадамдарга барып коет. Ошонун баарын тең эмне адам баласы ойлонуп, шашылбай чыгара турган, ушунун баары тең адам баласы ойлонуп, шашылбай чыгара турган чечимге муктаж да, ушунун иштин баары тең. Албетте шариятта ажырашуу жок эмес, бул бар. Анткени кээ бир учурда жашоо кыйын болуп калат. Кээде үй бүлөдөгү эркек киши жаман болуп калат, кээде аял киши жаман болуп калат. Кээде экөөнүн жакшы жаман жактары болсо деле үй бүлө куруш оорлоп калат, мамилелери келишпей калат. Анан баягы ажырашуу гана жолу калат да. Мына ошондой жолдо ажырашууга барса, шашылбай туруп, муну иншалла анын акыбети жакшы эле болот.
Бирок ошондой деңгээлге жетпей туруп, же болбосо баягы келишпестиктердин жолун оңдобой туруп эрте ажырашуунун кадамын баштоо, бул көпчүлүк учурда өкүнүүгө алып келип атпайбы? Мына ушул маселе боюнча кайрылып ушундай суроолорду узаткан жаштар аябай көп. Бул такыр туура эмес. Адам баласы өзүнүн динин үйрөнүп эле, ушу динибизден таалим алган болсок, динибизде көптөгөн нерселер, жакшы нерселер камтылган. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын Бухари Муслимде хадиси бар. Силердин бирөөңөрдүн, ар бириңердин дуаңар шашылмайынча кабыл болот деген да. Шашылууну кантип түшүндүргөн? Ошо дуа кылдым, дагы эле жооп келе элек деп айтуу деген. Анан ошентип адам баласы дуаны кылбай таштап коет. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мына ошол жолго барбасын деп, адам баласы дуа кылганда шашылбасын, натыйжасы болот, талыкпастан Алла Таала кайрыла берсин деп ошондой осуят берип атат. Ошол себептен ачык айкын айтып атат. Силердин бирөөңөргө, ар бириңерге шашылбаса эле дуасы кабыл болуп жообу келет деп атат. Ошондой эле адам баласы талак маселесинде шашылбай чечим чыгарган болсо, сөзсүз түрдө жакшы натыйжасын көрөт. Мына Аллах субханаху таала өзүнүн Куран китебинде Алла Таала талакка байланыштуу, ажырашууга байланыштуу көптөгөн аяттарды айткан. Ошолордун бири Талак сүрөсүнүн башында эле келет. Алла Таала Куранда айтып атат: "Я айюхан наби иза таллактум ниса фаталликухуна лииддатихинна вахсул идда." Пайгамбарыбыз кайрылат, о пайгамбар. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кайрылуу бул бардык үммөткө кайрылуу болуп саналат. О пайгамбар, эгерде силер ажыраша турган болсоңор, аялдарга талак бере турган болсоңор, фаталликухуна лииддатихин, аларды ошо өз мөөнөттөрүндө, жана шариатта белгилүү болгон мөөнөттөрдө талак бергиле деп атат. Бул кандай мөөнөт, кайсы учур, иншалла мунун баарын чейин сабакта өтөбүз кийинки сабактарда. Ошо шариат көрсөткөн мөөнөттө, шариат көрсөткөн убакытта талак бергиле. Вахсул идда. Ошо аял киши талагын алгандан кийин ошо идда деп коет, ошо күтө турган мөөнөт. Ошону санагыла, тактап эсептегиле деп атат Алла Таала. Ваттакуллаха роббакум. Өзүңөрдүн Роббиңер болгон Алла Тааладан корккула деп атат. Мына байкасаңыздар, о талак маселесин айтып туруп, Аллах субханаху ошонун аркасында эле такыбачылыкты эскертип атат. Алла Тааладан корккула деп. Анткени бул маселеде Алла Тааладан корко турган, такыбачылык кыла турган маселе. Роббиңер коркула. Вала لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا يأتين بفاحشة مبينة. Андан кийинки эң негизги болгон маселени айтып атат. Ошол баягы талак алган аялдарыңарды үйүңөрдөн чыгарбагыла деп атат. Биз баарыбыз эле билебиз, адатта аял киши эркек кишинин үйүнө барып жашайт да. Эркек киши ошол үй менен камсыз кылып берүү анын милдети да. Эркек кишинин үйү. Бирок да бул аятта карасаңыздар, ла тухрижухунна мин буютихинна, аларды, аялдарды үйлөрүнөн чыгарбагыла деп, үйлөрдү аялдарга тагандык кылып айтып атат да. Үй негизи эркектердики болсо деле. Мындайча айтканда, аял киши ошо эркектин үйүнө келип, ошол жака бирөө болуп жашагандан кийин аякта мамиле катуу орногон. Мына ошол себептен аларды үйлөрүнөн чыгарбагыла деп атат да. Мындайча айтканда, алардын үйү болуп калган ошол үйлөрдөн ал чыгарып салбагы. Вала яхруджуна, жана алар дагы өздөрү чыкпасын, кетип калбасын деп атат. Мына бул жерден кайсы маселеге токтололу деп атабыз? Көп учурда мындай акыбал болот да. Баягы кичине уруша кетишип эле, кээде күйөөсү талак деп, ажыраштым деп оозун ала элек деле аял киши таарынып эле түйүнчөгүн түйүп алып үйүнөн кетип калат. Төркүнү жака баягы күйөөсүнө таарынып. Же болбосо баягы күйөөсү кээде талак берип, кээде талак бербей кубалайт аялын, бар кет, жогол деп. Үйүнөн чыгарып тастайт. Мына мунун баары тең аятка, биз жаңы эле окуган аятка ачык айкын каршы келет. Эч качан ошо ажырашуу учурунда эркек киши аялын кууп чыкканга акысы жок. Жана ошондой эле аял киши өзүнөн өзү кетип калган дагы бул туура эмес, күнөө болот. Кайсы учурда кетсе болот, кайсы учурда чыгарса болот? Аяттын уландысы илля яатина би фахишатин мубайина. Качан гана ошо аялдар, талак алган аялдар ачык айкын бир күнөө, бузук ишти кылган болсо деп атат. Зына, ушуга окшогон жаман иштерди кылган болсо,
Мына ошондо гана чыгарсаңар болот деп Алла Таала айтат. Ага чейин аял кишинин кууп чыккан болбойт. Айрыкча 1-2 талак алганда. Эми 3 талак болуп калгандан кийин ал жок, ал үйдөн чыгыш керек болуп калат. Анткени 3 талактан кийин кайтуу мүмкүн эмес да, жарашып кетүү. Жарашыш үчүн анын чоң баягы талабы бар. Бул жерде 1-2 талак жөнүндө айтылып атат. Мына ушундай жолго адам баласы барбаш керек. Бул өтө көп. Ошо жашоодо үй бүлөсү бузулган, ажырашкандарды байкасаңыздар, кичине эле уруш чыккан болсо таарынып кетип калган аялдар аябай көп. Анан ошо бойдон үй бүлөлөр бузулуп кеткендер мындан көп. Кээ бирөөсү Кудай сактасын, күйөөсүнө таарынып же башка себептер менен күйөөсүнүн ошо талагын албай, ажырашуусун албай эле кетип калгандар бар. Кийин талагын албай туруп, үй бүлө куруп, жашап кеткендер бар. Талагы ажырай электе эле. Ооба, кээ бир эркектер бар, эми аялым кетти деп, баягы аял билбесе деле, болуп эми ажыраштыкта жолубуз болбой калды деп, аял укпаса эле ажырашуунун талагын берип койгондор болот. Кээ бирөөсү бербегендер бар. Аялы ошо кетип калгандыгы үчүн, динди түшүнгөн кээ бир адамдар же түшүнбөгөндөр деле, өзү кетип калды, мен ажырашпасам деле, талагын бербесем деле деп айтып жүргөндөр бар. Демек ал аял киши дагы эле ал башы ошой эле талагын ала элек аял болуп саналат да. Анан ошентип жүрүп башка бирөөнү таап алып үйлөнүп алгандар бар. Демек албетте алардын никеси жараксыз, талагын албай туруп кантип үйлөнүп алат. Мына ушундай бир жаман натыйжалуу маселелер чыгат да. Мунун баары тең эмне? Ушу шашылыштын аркасынан чыккан маселе да. Же эркеги шашылып үйүнө чыгарып куа ала билген болот, же аялы шашылып өзү кетип калган болот. Мунун баары тең такыр туура эмес. Урматтуу мусулман бетугандар. Ошол себептен Алла Таала мына аят муланысын эмне деп айтат? Ва тилка худудуллах. Мына ушул нерсе Алла Тааланын чегарасы, Алла Тааланын шариаты. Ва май ятаадда худудаллах фақад залама нафса. Ким Аллах субхана тааланын чегарасынан өтө турган болсо, ошону тепсей турган болсо, ал өзүнө өзү зулумдук кылды деп атат. Демек гөнөкөр адам. Ла тадри лааллаллах юхтису ба'да залика амра. Билбейсиң дейт. Балким Аллах субхана таала ошол нерседен кийин, ошо талак болгон чыр-чатактан кийин ошол нерсе юхтису ба'да залика, андан кийин бир жакшы бир ишти жаратып коёр деп атат. Бир иш жасап коёр деп. Аны тафсирлерине келип тур. Ошо ажырашуудан кийин да шашылбай өз жолу менен кылышкан болсо, аларды элдештирип Алла Таала кайра үй бүлө жашоосуна салып коет деген мааниде айтышкан экен да. Мына ошол себептен баягы шашылып ажырашып кетип, биротоло үй бүлө эки жакка тарап кетпесин деп Аллах субхана таала ушундай шарттарды койгон. Аял киши 1-2 талак алганда эч качан үйүнөн чыгып кетпеш керек, күйөөсү кубалабаш керек. Анткени бир жана 2 талак алган аялдын ошол кездеги акыбалы ал кадимкидей эле аял болуп саналат. Ошол эркектин аял болуп саналат. Ошол себептен үйдөн чыккан болбойт. Ошо иддасын, талак алгандан кийинки мөөнөтүн ошол күйөөсү үйүндө туруп күтүп ошону өтөш керек. Анан качан ошонун иддасы мөөнөтү бүткөндөн кийин гана анан ажырашуу анан толук аткарылып ажырашты деп эсептелет. Ага чейин кадимкидей эле ошол кишинин аял болуп жүрөт. Үйүндө күйөөсүнө ошол аял кадимкидей эле күйөөсүнө жасанып, тамагында жасап мамилелешип жүрө берсе болот. Ошол эле убакытта күйөөсү сөзсүз түрдө ага баягы муктаждыктарын жаап, камсыз кылып, кийим кечен, тамак ашын алып берип туруш керек. Анткени ал аялы болуп эле саналат 1-2 талак алгандан кийин. Ал уже аял эмес болуп калды деген, аял болбой калды деген түшүнүк такыр туура эмес. Мына ушуну көпчүлүк адамдар билишпейт. Анан ошентип үй бүлөлөрүн бузулуп башат. Анан кээ бирөөсү баягы ажырашат талак десе эле 3 талак бергенде эле ажырашат экен деп үчөөнү чогуу берип салып үй бүлөсүн талкалап бузгандар бар. Адам баласы деген эч качан шашылбаш керек. 1 талак деген бар, 2 талактар. Ошо бир деле жетсе эле аялга жетиштүү ошол. Ошо менен деле ажырашса болот. Эгерде ушунчалык эле ажырашуусу келип калган эркек болсо, анын ажырашуусу натыйжалуу өкүнүчү жок болот же аз болот. Анткени кийин ойлонуп кала турган болсо, кийин кайтканга мүмкүнчүлүк бар да. Мына ушуну көптөрү эстен чыгарып коюшат.
Шариатта баягы талактын 3 түрү бар да. 1 талак деген бар, 2 талак, анан 3 талак. 3 талак берип койгон болсо эркек киши, андан кийин уже жарашууга жол жок болуп калат. Жараш үчүн чоң bir талап бар, ошол гана аткарыш керек. Антпесе ал баягы ажырашууга жол жок. А 1 талак берилсе, же болбосо 2 талак берилген болсо, элдешүүгө жол бар. Мисалы, бир киши аялына талак бер деп коелу, 1 талак бер дейли. Анан бул аятта келгендей, ал аял ошо үйүнөн чыкпаш керек, эркекти аны кууп чыгарбаш керек. Кадимкидей эле аял катары үйүнө жүрө берет. Эркек киши тамагын алып берип, камсыз кылып карайт аны. Анан анын мөөнөтү бар. Мисалы, баягы боюнда жок, этек кири келип турган аялдын мөөнөтү 3 жолу этек кирин көрүш керек да, талагы толук түшүш үчүн. Ошонусу келип бүткөнгө чейин жүрө берет ошол үйдө. Эми ал деген болжол менен көп учурда 3 айга чейин созулат да. Анан 3 ай эмес, 3 күндө эле кээ бир үй бүлө мүчөлөрү эстерине келип, акылдарына келет. Биз эмне иш кылып атабыз? Эмнеге шашылып атабыз деп. Анан ойлонот. Эркек ката кетирген болсо ал дагы акылына келет, аял ката кетирген болсо ал дагы акылына келет. Анан ошентип ортолорунда жылуу мамиле кайрадан пайда болуп, элдешип калышы толук ыктымал. Мына ошол себептен Алла Таала жанагынтип лa'allallohu yuhdithu ba'da zalika amra. Аллах субхана таала ошол нерседен кийин бир ишти жасап коюшу ыктымал, мүмкүн деп айтып атат. Мына ошону ушул жол менен ажырашам дегендер болсо көптөгөн жакшылыкка жетет. Аялына жакшы мамиле кылып, талагын үйүндө берип 1 талак берген болсо, анан ошол мөөнөтү бүтө электе, эгерде экөө ойлонуп кой элдешели жашайлы десе, кадимкидей эле жашап кете беришет, иш кылып баягы төшөк мамилеси болуп, же болбосо сөз менен ачык эле айтып кайтарып алдым десе эле кадимкидей жашап кете беришет. Бирок баягы 1 талага түшкөн болот. Эгерде ошол идда мөөнөттүн ичинде элдешпей калган болсо, мөөнөт өтүп кеткен болсо, нике кыйылат, бирок андан кийин элдешебиз деп калган болсо, жаңы нике менен, жаңы шарттар менен, жаңы калың менен кайрадан үйлөнүп, жашоолорун улантып кете берсе болот. Бирок ошондо да 1 талак түшкөн болуп эсептелинет, запаста 2 алган болот. Ошого окшош эле 2 талак дагы ошондой. 2 талак алып калса деле ушундай көрүнүштө мамилелерди кылса болот. Бирок кокустан 3 талак берилип калган болсо, ал баягы экөөнүн кайтышына чоң жолтоо болот да, уже кайта алышпай калат. Жаңы нике кыйып кайра үйлөнгөнгө да болбойт экөөнө. Жаңы нике экөө жарашып үйлөнүш үчүн Аллах субхана таала Бакара сүрөсүндө шарт кылгандай, аял киши баягы иддасы бүтүп, мөөнөт бүткөндөн кийин кадимкидей жашоо куруу максатында, эми бул биринчи жашоосу болсо, биринчи жашоосу болуп, ушул күйөө менен мисалы жолун болбой калды, ажыраштык, эми башка турмуш курайын деп башка бирөөгө жашоо максатында тийиш керек ошол аял киши. Анан экинчи турмушунан дагы кандайдыр бир себептер менен жолу болбой ажырашып калган болсо, ошондо гана жана биринчи күйөөсүнө кайтканга укук алат да. Эгерде ким 3 талак алган болсо, ага чейин кайтканга жол жок. Кандай аракет кылбасын. Жана ошондой эле экинчи турмушун атайлап жасаган болбойт. Мына азыркы убакта кээ бир надан болгон жаман адамдар бар, молдо сөрөйлөрчү. Ошондой 3 талак алып калган аялдарды, же болбосо 3 талак берген эркектерди көрүп калса, же болбосо алар өздөрү кайрылышкан болсо, аларга туура эмес жолду үйрөтүшөт да, биз силерге жашооңорду адалдап беребиз деп. Анан убактылуу нике кыя калалы деп. Кээ бир жанын жегир шүмшүктөр өздөрүндө убактылуу нике кыя калышат, же болбосо өздөрүнүн тааныштарын алып келип, жанагы 3 талак алган аялды убактылуу никеге отурса калып, бир түн экөөнү бир төшөккө жаткара калып, жыныстык мамиле болсун деп. Андан талагын алдыра калып, анан тиги биринчи күйөөсүнө кайттырабыз дейт да. Ушундай ыплас ит кылбаган мамилени кылган жаман баягы молдо сөрөйлөр бар. Анан айла жоктон үй бүлөсүн бузуп алышып, өкүнүп алышып, ошол жолго уялбастан намыс жок болуп, ошол жолго барган эркектер да бар. Мындайча айтканда, баягы шашылып аялдарын 3 талак берип алышып,
эмне кыларын билишпей анан жанагындай чала молдолор барганда алар ушундай жолу бар десе, анда ошого макул деп өзүнүн баягы аялын бирөөгө убактылуу салып берип, мейли эмне болсо ошо болсун эптеп кайтарайын деп анан жанталашып үйлөнө калайын дегендер бар. Жана ошондой эле баягы үй бүлөсүн бузуп алган аялдар да бар. Эмнеси болсо дагы күйөөмө кайтайын биринчи. Тиги менен бүт төшөктө бир мамиле болсо эмне болмок эле деп эптеп өзүнүн баягы уяттуу жерин, денесин башка бирөө эркекке арнап туруп анан кайра күйөөсүнө кайтып келгенге аракет кылгандар бар. Мунун баары тең эмне? Ыплас иш. Ушунун баары тең эмнеден чыгып атат? Наадандыктан жана шашылып үй бүлөнү бузгандыктан чыгып атат. Аларды ушул нерсеге ким мажбур кылды? Ушундай жаман нерсеге ким түрттү? Баары тең өздөрү күнөөлүү. Ушу Аллах субхана тааланын буйруктарын аткарып, дин исламды үйрөнүп, жашоо курууда дагы, ажырашууда дагы ислам таалимдерине эришкенде алар мындай кордукка барышмак эмес. Бул акыйкатта кордук, алар ошо өзлөрүн кордоп атышат. Айбан кылбай турган кээ бир маселелерге барып атышат ушунча. Кудай сактасын. Мундайлар кээ бир мисалы окурмандар угуп атышы ыктымал. Биринчи жолу угуп атышып таң калып атышы ыктымал. Бирок ушундай нерсе тилекке каршы бар. Бул баягы үй бүлөсүн бузуп алган үй бүлөлөрдү көп кездешет. Албетте, анын баарын элге жайып айтып жүрүшмөк белән, мына акырын барып жашыруун кылышат ушундай нерселерди. Көрүнгөн молдонун эшигин каккалап, телефон жолуна чалышат. Мынтип талак берип алдым эле, ачуум келип берип алдым эле, байкабай калып берип алдым эле, эми кантем 3 талак деп айтып алдым эле. СМСте жөн эле жазып койдум эле. Анан чын дитимен, чын ниетимен жазган эмесмин. Ачуум келип аткан деп ар кандай шылтоолорду айтып, жол издегендер аябай көп. Алар кимди гана алдайт? Алар эч кимди алдай албайт. Аллах субхана таала баарын көрүп турат. Алар өздөрүн гана алдап атышат. Кээ бирөөсү ошентип өздөрүн алдап, жанагындай эплас жолдорго барышат. Кээ бирөөсү билип туруп, ушу талак, 3 талак түшкөнүн билип туруп, элдеши мүмкүн болбой калганын сезип туруп, ошого карабастан аялдары менен жашап жүрө бергендер бар. Мындайча айтканда, күнү түнү зына кылып жүрүшөт. Арам жол менен жашап жүрүшкөндөр бар. Мунун баары тең эмнеден чыгып атат? Жанагында шашкалактап, наадандык менен талак берип алып, анан аркасында өкүнгөндүк менен чыгып атат. Ошондой адамдарга таң калам. Аларды ким шаштырды мисалы? Эмне түрткү берди шашканга? Бүт сабырсыздыктын айынан. Адам баласы, мисалы эркек киши, бир аялы жакпай калды дейли. Мындай тарбиялап көрдү, мындай насаатын айтып көрдү, жакшы мамиле кылып көрдү, укпады. Эмнеге шашылат? Деп отуруп, шашпай эле отуруп, кеңешчү адам менен кеңешип, бул аялыма бардык жакшы мамиле кылып көрдүм, бирок жакшы аял болбой атат. Эмне кылам деп кеңешсе, анан адамдар кеңешин берет да. Балким ал өзү оңдогонду билбей аткандыр, жакшы мамиле кылганды билбей аткандыр, ошону үйрөтөт, туура жолду көрсөтчүт. Же болсо насаат берет, ажыраша турган болсоң, момундай жол менен ажыраш деп. Анан адам баласы жайы баркап турганда, ачуусу келбей турганда, баарын ойлоп, баарын калчап көрүп, мына ушуга чейин ушундай мамиле өттү, эми бул акыркы натыйжасы деп, анан шашпай, акырын талаган берген болсо, ошондо бергенде да жанталашып, жана 3-тү бербей, 1-ди берип, сүннөткө ылайыктуу кылып, анан ошонун натыйжасын күтүп, иддасын бүтүрүп анан кетирген болсо, ошондой адамдар эч качан өкүнбөйт. Балким ошондой убакытта шашылбай туруп, аялына ойлонуп туруп талак берген болсо, көптөгөн аялдар, бул менин күйөөм серьезный экен, бул менден тажап калган экен, оңолоюн деп, ошо идда убагында, же болбосо бир талак алгандан кийин акылдарына келип, оңолуп калган канча деген аялдар бар. Оңоло турган. Анан аларды акылына келет. Эми үй бүлөмдү бузуп алып, мага эмне пайда? Баягы мен ушу жеткирип койгондуктан күйөөм ушундай кадамга барып атат. Кой оңолоюн деп, мамилесин түзөп, кечирим сурап, анан жашоолорун улантып кетет. Эч качан шашылбайт. Мына ушундай натыйжага адам баласы жетиш керек. Канча деген өзүнө эле жакшылык алып келип атат. Өзүнө дагы эркек киши, аялына да жакшылык алып келип атат. Эгерде ушунун баарын шашылып туруп эле жанагынтип чечим чыгарып кое турган болсо, айрыкча 3 талактын баарын бириктирип бир бере турган болсо, канча деген жамандыкка өзү кептеп атат. Мына ошондуктан урматтуу бир туугандар, ушул маселени
жакшы билели, жакындарыбызга, досторубузга, туугандарыбызга айтып түшүндүрөлү. Жана ошондой эле бирөөнүн баягы бирөөнүн үй бүлөсүн ушу бузуп алуудан сактаналы. Кээ бир адамдар бар, мейли аялбы, эркекпи, үй бүлөгө жакшы насаат бере албай, бир башка үй бүлөгө эмоция менен же душмандык менен акыл кеңештерин айтып, туура эмес акыл кеңештерин айтып, ажырашууга түрткөндөр бар. Ошолор да Кудай Таалаадан корксун. Үй бүлөнү деген бузуу бул оңой эмес. Бир адам келсе, колунан келсе жакшы акыл насаатын айтсын, жакшы жакка үндөгөн. Айта албаса, башка бирөө адамга жиберсин же болбосо сүйлөбөсүн. Айрыкча аял кишилер, мисалы кээ бир аялдар кичине эле бир кыйынчылык болуп кеткен болсо, ошо үй бүлөсүндөгү сырын чыгарып эле досторуна, же эже сиңдилерине, же апасына, же башка бирлөргө айта берет даттанычы. Күйөөсүнүн кичинекей кемчиликтери же болбосо бир кайынжурт тарабынан бир кемчилик болуп калса эле жамандай берет. Ал өзүнө гана зыян келтирип атат. Аны уккан тиги достору, жакындары аларга, ошондой адамга жакшы насаат бермек беле. Сага мындай мамиле кылбаса, сен тигиндей кыл, мындай кыл. Кетип эле калбайсыңбы? Ага эмне жабышасың? Андай күйөө далай таап атат сага. Кетип кал. Сенин жакшылыгыңды билбейт. Сен ушинтип куурап жүрүп өтөсүң деп ушундай тетир насаат бергендер бар. Ошентип аялдарды үй бүлөсүнөн ажыраткандар бар. Ажыратып алып туруп, талаага таштап кетип калгандар бар. Ошо жакын адамдар дагы. Байкуш жакындардын сөзүнө, туугандардын, достордун сөзүнө кирип алып, үй бүлөсүнүн өзүнүн төркүнүнө батпай калгандар бар. Темселеп балдарын жетелеп алып квартирадан квартирага, арга жака жүргөндөр бар. Мунун баары тең кимге кереги бар? Эмне себептен ушундай акыбалдарга адамдар өзүлөрүн өзү түртөт? Мына ушундай кейипти кийген эркектер деле толтура. Шашылып үй бүлөсүнөн ажырап, туугандарынан жеме угуп батпай, үйүнө келип батайын десе, инилерин, агаларын үй бүлөсү бар, алардын жанында жүрө албайт. Квартирага барайын десе, соксоюп жалгыз. Балдарына барайын десе, баягы жакшы мамиле көрбөгөн аялы киргизбейт дагы, балдарын да көрсөтпөй, жолотпойт дагы. Анан жалдырап, аялына кор болуп жүргөн канча деген эркектер бар. Баары тең ушунун натыйжасында. Шашылып, эртерээк эрте өкүм чыгарып алгандар. Айрыкча жанагындай 3 талак берип алгандар да. Мына көрүңүздөр, мына эми бул баягы эске келип айтып аткан жаман кесепеттердин эле бири учу. Буга окшогон канча деген жаман нерселер бар. Ал балдар орто жолдо кыйналып, азап тартып, туура эмес тарбия көрүп, кыйналып калган, аны айтпай эле коелу. Бер жактагы эле ушул эркек менен аялдын кыйналганын эле айтып атабыз. Кыйналмак түгүл, жанагындай туура эмес жолго барып, күнөө иштерин кылгандарын айтып атабыз. Мына ушунун баары тең жана шашылуудан чыгып атат. Ошондуктан урматтуу мусулман бир туугандар, жакшылап өзүбүздүн динибизге көңүл буралы. Үй бүлөнү сактаганга баардык күч аракетибизди жумшап, Аллах субхана тааладан үй бүлөнүн сакталышына жардам сурайлы. Алла таала дуа кылып, тилек кылып, такай жалдырайлы. Ошо үй бүлөнү сактай турган баардык себептерди кылалы. Үй бүлөнүн ичинде кандайдыр бир чечим чыгара турган болсок, айрыкча ажырашуу чечимин эч качан шашылбастан жайып аракатта отуруп, анан ошо чечимди кабыл алалы. Болбосо эртеңки өкүнө турган күнүбүз ошол эле сөз чыккандын аркасынан эле келет биздин өкүнүчүбүз. Анткени бул талак маселеси оңой маселе эмес. Адам баласы тамашалап айтса дагы, чын айтса да оозунан чыктыбы, ажырашам деген сөз, талак деген сөз, бүттү, ошонун натыйжасын көтөрүш керек. Ошондо ар ким ойноп өзү билгендей мамиле кыла бербесин деп, биздин шариятыбыз ушундай талаптар, ушундай шарттарды коюп койгон. Үй бүлө деген оюнчук маселе эмес да. Үй бүлө деген бул кичинекей болгону бир мамлекет. Ошонун баарын биз сактай билишибиз керек. Анан ушундай насааттарды, таалимдерди жакындарыңыздарга айта жүрүңүздөр. Балдарды тарбиялаганда ошо үй бүлөнү сактай билге тургандай кылып тарбиялалы. Эркек бала болобу, кыз бала болобу. Эркектерди үй бүлөнүн жоопкерчилигин көтөрө тургандай кылып, сабырдуу кылып, кайраттуу кылып, чечкиндүү кылып тарбиялалы. Аял кыздарыбызды болсо, аял кишилерди болсо уяттуу кылып, эркекке баш ийгендей кылып, баягы жашоонун, үй бүлөнүн баркын билгендей кылып, ыйбалуу кылып тарбиялаганга аракет кылалы. Мына ушунун баары тең эле
ар бир адамдын өзүнүн баягы жеке кызыкчылыгы үчүн жана жалпы үммөттүн кызыкчылыгы үчүн эле пайда алып келет. Мусулман үй бүлө четинен ыдырай берген болсо, биздин бул жашообузга да, динибизге да зыян. Тарбия көрбөгөн келечектеги жаштар көбөйөт. Үй бүлөнүн маанисин билбеген жаштар көбөйөт. Анан алардын дагы үй бүлөнү сактоо, үй бүлөдөгү мамилени билүү сезимдери өтө эле төмөн болуп кетет. Ошондуктан бул маселе өтө баягы кылдаттыкка муктаж болгон маселе. Айрыкча ошондо фитна көбөйүп, ажырашуу көбөйүп аткан убакытта. Ажырашам деген маселени, үй бүлөнү бузам деген маселени тең акыркы маселе кылып коюшубуз керек. Тең баардык иштин акырында. Анан ошентип акыркы маселе кылып чече турган болсок, иншалла өкүнбөйбүз. Аллах субхана таала баарыбызга ийгилик берсин жана мусулман үй бүлөлөргө бекем жашоо ынтымак берсин. Allahumma salli ve sellem ala abdika ve rasulika nebiyyina Muhammed.